айтпасам шайлоочуларым да таарынат, Сокулук районундагы Новопавловка мектебинде болгон ызы чууну уктуңуз да? Уккан, билем. Билесиз, Билем. түпкү магызында билесиз. Убагында деген мектеп директору деген ошактагы ата энелерге көңүл бурбай, контактка чыкпай, аягында теги министрди да тоготпой ызы чуу болуп атып, аягында чоң чыр чатак болду. Сизге сураныч, жаңы министр катары. Эми билем, жумуш деле көп. Ошо 25 сентябрда эми уже Новопавловка болбой калды. Бул деген общий национальный митинг кылабыз деп мага да жазып атышат. Кээ бир кишилер тескери буруп, бияктан саясат издеп атыптыр. Аякта саясат жок, мен 100% билем да. Ал кишилер деле депутаттарга чыксак тоготпойсуңар, министрге кайрылсак бизди тоготпойт, өкмөт тоготпойт, сөзүнүн ачыгы. Мектеп фондулары боюнча эми сиз Алтынай Сейитбековна конституцияны деле билесиз. Расмий түрдө алып келсек, фонд школьный фондторду калтырсаңыздар, анда сиз конституцияга каршы иштеген адам болуп каласыздар. Школьный фондторду жойсок, бюджеттер жок дейсиздер. Бул маселе менин оюмча школьный фондтор толугу менен жоюлуш керек. Анан министерствода бюджетиңиздерде мурдакы министрдин эң чоң катачылыгы парламентке келгенде комитеттен дагы мына мен да суроо бергем, кредиттер, гранттар кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча бюджетине такыр отчет бербей койду. Сурасак ушунчалык мындай секрет кылып ошол маалымат цифраларды жашырды да. Кайрыл сизде сураныч, могул Новопавловканын ата энелери менен жолукпасаңыздар дагы, могул митинг болсо качпаңыздар. Кошо барам десеңиздер, депутаттар да барабыз. Ошактан элдин астына чыгып, элге ушул маселени бир түшүндүрүп береличи. Ачык айкын бюджетти жарыялап, нам надо объяснить да эмне болуп жаткан ситуацияны. Сураныч, мурдакы министрден элден качпаңыз. Ал деген Алтынай Сейитбековнун аркасынан жашын алган министр болчу. Сиз андай болбоңуз деп чоң сураныч. Бул маселени чечиш керек. Рахмат.